урматтуу дыйкан фермерлер, биз азыр органикалык айыл чарба департаментинин Ош областтык филиалында турабыз. Сөздү жетекчи Индирага берсек, Индира өзүңү тааныштырып. Хош келипсиздер, урматтуу Башекер. Анда мисалы сиздерге дыйкандарга, фермерлерге биздин органикалык айыл чарба департаменти Ош аймактык филиалындагы өндүрүлүп жаткан жана чыгып жаткан биздин биоматериалдарыбыз жөнүндө сиздерге тааныштык берип кетсек. Биздин энтомофагтар менен сиздерге айта кетсек, бизде 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. Златогласка, трихограмма, габрабракон, амблюсеус деген. Златогласка энтомофагыбыз бул универсалдуу энтомофаг болуп эсептелет. Бул вегетациялык мезгилде 10 майдан баштап коюлат. 10 майларда топурактын температурасы 10 градуска чыкканда көтөрүлгөндө күзүндөсү биздин зыянкечтер тукумуну жер астында койгондо, ошондо 10 градус болгондо алар учуп чыгышат дагы, алардын тукум кое башташат имагалар. Ошол имагалардын тукуму менен азыктанат. Алардын биринчи, экинчи возрасттагы гусеницасы менен азыктанат жана шире менен, биттер менен, тила жашыл биттер менен азыктанат златогласкабыз. 1 гектар жерге для профилактики 100 даана жумурткасы коюлат. Биздин зыянкечтерге каршы энтомофаг болуп эсептелет. Бул биринчи златогласкадан кийин биздин трихограмма коюлат. Златогласка ширени андагы тукум менен азыктанат, бирок биздин трихограммабыз ошо зыянкечтердин тукумуна өзүнүн тукумун коет да. Бул дагы 10 майдан баштап июндун башында трихограмманы сөзсүз айыл чарба өсүмдүктөрүнө коюш керек. Жүгөрүгө, пактага, помидорго, пиязга, алма бактарга, өрүктөргө коюш керек. Себебинде гүлдөгөн убакта, гүлдөгөндөн кийин сөзсүз трихограмманы койбосоңуздар, зыянкечтер тукумуну ошол сиздердин өсүмдүгүңүздөргө коюп койгон болсо, булар барып туруп ошол тукумуну менен азыктанып туруп бардыгын же тешип коет, же бардыгын барып өзүнүн тукумун койгондо табигатта биздин пайдалуу болгон энтомофагыбыз, трихограммабыз табигатта көбөйө баштайт. 1 гектар жерге жүгөрүгө, помидорго, пактага для профилактики 1 грамм коюлат. 1 грамм коюлат дагы, эгерде көбөйүп кеткен болсо зыянкечтердин түрү 3 граммдан 5 граммга чейин биз сунуштайбыз. Габрабракон бул өсүмдүктөрдүн зыянкечтерге июль айынан баштап коюла баштайт. Зыянкечтердин тукуму менен алтын көз трихограмма күрөшкөн болсо, габрабракон болсо өсүмдүктөрдөгү зыянкечтердин 1 сантиметрге чейинки гусеницаларга каршы коюлат да. Ушул гусеницалар ушунда 5-6 сантиметр болгондо биз габрабраконду койсок, габрабракон ушул куртка өзүнүн тукумун коет да. Ушул курттун ичинде биздин пайдалуу болгон энтомофаг габрабракон өсүп чыгат дагы, алар окуклеваться эткенден кийин жаратылышка имага болуп учуп чыгат да. Ошол имагалар дагы ушундай болгон курттарды издеп табышат дагы, ошол дагы тукумга өзү зыянкечтин куртуна өздөрүнүн тукумун коюп, ошентип табигатта биздин пайдалуу энтомофаг габрабракон көбөйө берет. Габрабракондун азыгы. Габрабракон ушул зыянкечтерди табигатка барып, кукурузадан, томаттан, хлопоктон ушуларды табат дагы, ушуларга өзүнүн тукумун коет. Зыянкечтерди дагы биз лабораториялык шартта көбөйтөбүз. Себеби биз алардын азыгын көбөйтүп берген болсок, олар ушулардын ичинде биздин пайдалуу куртулуштарыбыз көбөйүшөт. Ошондо биз зыянкечтерди дагы көбөйткөнгө мажбурбуз да. Мыналардын ичинде биздин гусеницаларыбыз чоңоюп, окуклевация имага болуп өсүп чыкканда, ошол имагаларды биз талаага коюп жиберебиз. Алар дагы барып талаада ушундай курттарды издеп табышып, ошолорду өлтүрүшүп, өздөрүнүн шилекейлери менен баягыларды парализовать этет да, баш мээсини жана курттардын. Ошол баш мээсини парализовать эткенде алар жансыз абалда болгон чакта габрабракон өзүнүн тукумун кое баштайт. Мына болсо биздин амблюсеус бул айыл чарба өсүмдүктөрүндөгү кукурузага, пактага, пиязга түшкөн зыянкечтер, паутинный клеш, табачный трипстер бар го, ошол трипстерге каршы колдонобуз да. Бул
зыянкеш жөргөмүштөрдүн табигый душманы болуп эсептелет. Жөргөмүштөрдүн тукумунан баштап жөргөмүшүнө чейин жейт да булчу. Для профилактики буну биз 1 гектар жерге бир банканы коебуз дагы. И ошол жерди кайсыл жерге трипс, кайсыл жерге паутина клещ түшкөн болсо, ушуну алып барып себеп койсоңуздар. Тукумунан баштап жөргөмүшүнө чейин сиздер менен күрөшпө. Химикаттан аябай жакшы эффект көрсөтөт сиздерге.